Assalamu alaikum, урматтуу бага сүрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн Кадамжай жергесинин көтөрмө айыл өкмөтүнүн Кайрат дыйкан чарбасынын жериндебиз. Бул жер Союз таркагандан кийин элибизге үлүш катары бөлүп берген. Биринчи жылы 95-жылы буудай тегилиптир. Ошондон бери сoko айдалбай калган жер. Муну иштетилбей жатат. Мындай жерлер Кыргызстанда 1000 гектарлап саналса керек. Мына достор, сoko айдалбай, эгин-тигин жок. Мынакей көрүнүп турган суулар. Мынакей Кыргызстандын тоолору, Алай, Кырка тоолору. Мына ушул жерлерди иштетиш керек. Мына ушул жердин 50 метр астында, жер астында артезиан суулар бар. Мына тоолордон агып сиңип келген суулар. Мынакей иштетилбей жаткан жерлер. Келгиле достор, мындай жерди Кыргызстандын келечеги үчүн иштетиш керек. Кандай гана сонун жерлер. Деңиз деңгээлинен 1800-1900 метр бийиктикте алма бак кылганга ылайыктуу жерлер. Болгону суу проблемасын гана чечүү керек. Жерди бурут этиш керек. Сууну чыгарып, бул жерди иштетсе боло турган жерлер. Жери боз топурак, акиташтуураак келет. pH жогорураак болушу мүмкүн. Бирок анчалык жогору эмес, бакка ылайыктуу эле келет. Рахмат, баарыңыздарга ийгилик каалайм.